Берекем кино тасмасын айта турган болсом, бул ушу бала кезимден эле өзүм бир кыялдарым бар болчу. Ырдан тышкары ушу киного да ойногум келчү. Анан ошол кыялдарымды акырынан аткарып келем. Алтынай деген биздин актриса кыз менен чогуу тартылганбыз. Эң оор болгон жери мага режиссер менен да ошо Эрмек менен көп экөөбүз спорт этип кеткен жерлер болду. Баягы ыйлаган жерлери болду бир. Анан ошол кезде мен эркек ыйлабайт да, зачем ыйлатып көрсөтүп анан эркек деген ичинен эле баягы кандай десем экен, ичинен эле эметип коет го, мындай ыйлап коет да, сыртынан көрсөтпөйт го. Анан жок байке ыйлаш керек деп, анан ошол эң кыйын болгон жерлер ошол болду. Суу болосуң, түшүсүң, болбойт сага, Берекем. Мен жашоодо оңой менен ыйлабайм. Ыйлайм эми, кантип ыйлабай болсуң, бирок эч кимге көрсөтпөй, бир кедээ болуп калат. Раматылык ушу атам 2 жыл мурун өтүп кеткен өмүрдөн, жаткан жери жайлуу болсун. Ошондо да бир аз сөз болуптур, айылда. Ушу баласы келип такыр ыйлаган жок депчи. Анткени ушу атам бала кезден көп тарбия берип калды эми. Эркектен ыйлабайт депчи, элге көргөзүп ыйлабайт. Баягы кызыктай зор кызсыңбы деп кичинекейден тарбиялай берип ыйласаң, ошентип анан көп андай деле көргөзбөйм. Караныңдан кагылайын атакем. Түшүмө көп кирет, кыйналганда кирет. Болот го бирдекен чече албай кыйналып калганда жашооңдо, же болбосо бирөөгө баягы бирдемсе болуп турмушунда бир турама сөздөрдү угуп алсаң, бирдеке болсоң, ушундай кездерде түшкө кирип калат. Кирер менен тура калып, даратты алып туруп Куран окуйбуз. Бирок түшкө киргенде жагат, сонунда көрүп аласың. Айткың келип, же болбосо ушу атам болгон айтмакмын деп ойлонуп алгангабы бирдемсени. Өзү жашоодо баягы айтып коет го, сен үчүн күйгөн, сен үчүн такыр жамандааларды ойлобогон, сен ийгиликтүү болгонду каалаган бул ата энең дейт го эң биринчи. Эркектер өлгөндө өзү бар эле түшүнөт. Ой, эркектен эркек төрөлөт деп кыйын болуп калышат эркектин бардыгы. Кыз төрөлгөндө сразу ыйлайсың. Кыз деп жай айтып, имандуу болсун деп. Ошол малда эле кызыңды кызганып баштайсың. Төрөлгөндө эле. Ошон менен кызганып жашап келебиз. 10-чуга чыгат быйыл. Чоңой болсо экен дей берет экенсиң, бирок чоңое берет экен. Кудайдан көп нерсе сурайсың кызың үчүн. Жалдырап сурайсың. Баягы келмей кезек деп коет. Акырын сага да келтирип коет экен да. Анан кийин аял затын кадырлап каласың сонун болуп. Эми апаңды көрүп деле кадырлап жашаса болот. Бирок апанын орду башка, кыздын орду такыр башка. Апа деген керемет нерсе, сөз жок, беш. Жол каратпа, тумар туткан алтын кызым, тилегим оң тарапта. Анда биз толпа менен гастролдордо жүрчүк, концерттерде. 2007 ушундай. Тико деген машинанын Бишкекте жок эле да ошол кезде. Өзбекстандан Ошко келип аткан учур окшойт. Тикону көрүп аябай жактырып, балар болсо мага жакшынакай машина даярдап коюптур да. Мен жүрсүн депчи Ошко келгенде деп. Анан самолеттон учуп түшөр менен Тикону көрүп алып, эл мен күтүп аткан, баягы тосуп аткан адамдардан бөлүнүп эле, "Мо Тико айдайм десем, бул бербейт, ал таксистерге сурап бериңиз" деп атам, айдайм деп. Кызыгып атам да Тикого. Анан Тикону айдап оштун ичине кыдырып айдап жүрсөм, "Сен аябай жөнөкөй, сонун бала экенсиң" деп. Менде жөнөкөй жигит деген ыр бар, сага жарашат. Сен ошону алып бурда деп калды. Анан ошонун жөнөкөй жигитти мен алып кетип бардадым. Анан Мирбек ошондой жакшы болгон алып бардаган. Ошо экөөбүз тең ошол Бахрам Азимовдон алып бардаганбыз. Жөнөкөй жигит, сендей кызга ашык болуп. Кош айтам деген ырым бар. Сөз обон менен бирдей эле чыккан алар.
таң камалы чыккан, жарым саат эле чыккан алар. Жаш кезекте баягы тарынып отуруп эле чарт чурт мүнөздөр кез, баягы кой азыр баары жакшы болгондон кийин шашпай сүйлөшүп алабыз деген нерсе жок. А сен ушундай өзүмдө тем более жаңы ырдап баягы звездный болезнь менен ооруп турган кезим барчаны да кош айтамыз сага деп эле жазылып калганыр. Баягы ырды биринчи өзүң табасың да көбүнчө обон чыккандан кийин ырдын атын коесуң, мисалы эгиз жүрөк деген ыр болсун деп. Сен да мага, мен да сага энчиленген эгиз жүрөк деп жазып ошол жерин кыска. Анан кийин ошонун тегерегинде акынга бересиң. Ушунун тегерегинде ойлонуп бер мага депчи. Мен да сага энчиленген эгиз жүрөк. Досуманын тарыхы ошол кичинекей кезибизде жакшы досум бар эле. Манан экөөбүз чогуу ойноп, коён багып, велосипед тээп, чүкө ойноп, чүкөнү чогултуп, таза чүкөлөрдү өзүнчө жыйнап, чириген чүкөлөрдү өзүнчө жыйнап, ошолорду чириген чүкөлөрдү тигип утулуп калсак жалко эмес да. Ошентип эки мындай кап болот го, кичинекей каптар. Ошолорго топтоп жыйнап, ушундай жакшы досум бар эле. Жаткан жер жайлуу болсун. Анан ошо көз алдымда өтүп кеткен. Ойноп атып турниктен. Анан ошолунан улам кээде бир түшкө кирип ушинтип жүрчү. Анан досумдун обону казактардыкы, анан ошо сөзүн жазгам да отуруп. Анан ошол обон туура келип, анан ырдап калгам. Кыйналдым мен, таппай сенди кандосу. Биздин сүйүү Тимур деген бала жазган. Ыр чыкканга чейин 1-2 жыл мурун эле айтып калчу, мен сен менен бир ырдап коеюн. Сен мага кача берчи. Өзүң эле ырдай берчи, мен ырдай албайм, мен өнүм жок деген сыяктуу бирдеке айтып, өзү менин келинчегим атактуулук же болбосо бир бетин көрсө таанылып кеткен жагынан аябай алыс кача берет да. Анткени мен көп жерлерде жүрөм, мага керек эмес ал нерсени депчи. Ырды жаздырдык. Анан интернетке киргизсек көп миллиондорду алды да. Ырдаган ага жакты, аябай жакты ырдаган. Анан кийин мен болсо болду дедим. Болду, ушу менен карьераң бүткөн жер шер болсун. Тыптынч үйдө бала чака тарбиялаш керек. Үйдө отуруш керек менин кыялымда. Эми ал чыныгы чыгармачыл баягы мыкты эми башка ыр чайымдарга тийип кетпесин. Эми ал анчалык алардын деңгээлиндей ырдай албайт. Асылым ашырым жаңырдагым, тутанган сүйүүдү шам чырагым. 6-7 апрелде Бишкекте болот. Уже билеттер жокко эсе уже түгөнүп калды почти. Филармония өзү 1200 месталык залда. Анан кээде айтып калышат, неге жаштык арена кое салбайсыз сразу бир эле күн деп. Менин көрмандарым жаштык аренада туруп алып секирип билеп көрө тургандар эмес. Меникилер отуруп алып укканды жакшы көргөн көрмандар. Татынакай кийинип келип, кийимин гардеробко илип, мындай бир менин көрмандарым башкача көргөнүн каалайм. Анан кийин жакшы таза звук тукканын каалайм. Жакында эле бир кыз келип концертимден кийин сүрөткө түшүп атып, байке, сиздин жанагы сүйүү тамчысыз деген жаңырыңыз мага аябай жакты дейт. Концерт болбосо ал ырдын чыкканына 20 жыл болду. Анан өзү 20 экен, көрсө ошол мурда билбей калган го. 2 поколение өтүп кетиптир биз ырдагандан бери. Айтчы кайсыл кадамымдан жаңылганмын. Бирөөдү атаандаш көрсөң эле утуласың. Ошон үчүн эч кимди атаандаш көрүштүн кажети жок. Сенин о бетиңде мындай тазалык көрүнүш керек да. Антпей, ментпей ар кимди карап алып бузучу болбойчу. Өсүп атабы, өнүп атабы, сүйүн. Кандай керемет. Туурабы? Анан бетиңде мындай болуп көрүнүп турса бирдекең, ал баары бир көрүнөт. Сокурга дагы көрүнөт. Ошон үчүн мына жерде кичинекей эт жүрөктү таза кармаш керек. Болду. Тарафикке барганда азыр, болбосо жума намазга барганда ар дайым Кудайдан бир эле нерсени көп сурайм. Жаратканым, шерменделиктен сакта депчи.
шермендээликтен сакта, уят болгондон сакта деп көп айтам. Сурангандан эле ушундай болуп силерге билинбей эле жүрсө керек депчи. Анткени биздин дагы тултура кемчилигибиз.